Что за прихоть? Базарға шыққың келбесе айтпайсың ба? Жем, я не хочу. Мен не, ушундай тупаямын бы, жем не, бирдемкемин бе? Жо мен Айтурган Маматкулованын өлүмү анын күйөөсү 3 жылга шарттуу түрдө кесилди. Ayturgan, 25 yıl bağım seni, 1 yılda ölügün ap gelip verişti o. 2 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча өкүм чыгарганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, маркумдун күйөөсү 1998-жылы туулган жаран кылмыш жаза кодексинин 128-беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Ага шарттуу түрдө эркинен ажыратуу чарасы колдонулуп, камактан бошотулган. Айтурган 2024-жылы 7 июлда Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болгон. Кыздын туугандары анын өлүмүнө күйөөсүнүн тиешеси болушу мүмкүн экенин, ал зордук зомбулук менен каза болгон деп болжошкон. 30 августта Айтурганын күйөөсү кармалып, СИЗОго киргизилген. Бакай Атада мас абалында унаа башкарган жаранга карата чара көрүлдү. Талас облусунун жол тескөөчүлөр тарабынан мас айдоочу кармалды. Бакай Ата районунда Хундай Саната үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарып жүргөнү аныкталган. Укук бузуу кодексинин негизинде тиешелүү протокол түзүлүп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Эми бул айдоочу соттун чечими менен унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Чүйдө мыйзамсыз ташылып жаткан 5000 литр күйүүчү май айдоочуларга 17500 сомдон айып салынды. Чүй облусунун аймагында күйүүчү май ташуучу унааларга карата кооптуу жүк аталышындагы рейд уланууда. 2025 жылдын 12 августунан 20 августка чейин жүргүзүлгөн рейдтин алкагында коопсуздук эрежелери сактабастан унаалардын ичинде желим бөтөлкөлөргө күйүүчү май коюп ташып жүргөн бир катар жарандар аныкталды. Аталган мыйзам бузуулар боюнча ар бир айдоочуга 17500 сом административдик айып пул салынды. Ошондой эле салык кызматкерлери менен биргеликте жалпы көлөмү 5000 литр күйүүчү май мыйзамдуу органдарга өткөрүлүп берилди. Эрежени бузган унаалар айып короо жайына токтотулду. Милиция кызматкерлери мындай рейдтер жол жээктериндеги тартипти камсыз кылуу, коопсуздукту жогорулатуу максатында мындан ары да улантыларын билдиришти. Элдик видео. Легенда суусунун даамы өзгөрүп, жасалма чыгып баштадыбы? Социалдык тармактарда легенда суусунун сапатына байланышкан видеолор тарады. Колдонуучулар суунун даамы өзгөргөнүн жана бөтөлкөлөргө жасалма этикеткалар чапталып жатканын айтууда. Учурда коомчулукта бул суу чындап жасалма продукциябы же оригиналбы деген суроолор жаралууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ысык көл районунун акими Жапарбек Ормонов кармалган айтылууда. 15 августта Бишкектин 1-май райондук соту Ысык көл районунун акими Жапарбек Ормоновду 4 сентябрга чейин камакка алды. Бул чечим Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өтүнүчү менен чыгарылган. Соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, Ормоновго коррупция беренеси боюнча айып тагылууда. Азырынча Ички иштер министрлиги бул иш боюнча кошумча маалымат берелик. Жапарбек Ормонов 2023-жылы Ысык көл районунун акими болуп дайындалган. Буга чейин ал Чолпон Ата шаарынын мэри, Ош шаарынын вице-мэри, Ош шаардык кеңештин төрагасы кызматтарын аркалаган. 2020-жылкы жогорку кеңеш шайлоосунда Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде болгон. Оштун мэри таракан менен күйөө балага куурда кылып бериңиз. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев бала бакчаларды текшерип жатып таракан таап алган. Мэр аны кызматкердин колуна карматып, тамаша иретинде күйөө балага куурда кылып бериңиз деп айткан. Бул көрүнүш социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрым колдонуучулар мэрдин сөзүн жеңил тамаша катары кабыл алышса, башкалары мамлекеттик кызматкердин мындай мамилесин сынга алышты.
Жаңы окуу жылынан тарта бала бакчага 1 жаштан баштап кабыл алынат. Жаңы 2025 окуу жылынан баштап бала бакчалар 1 жаштан 5 жашка чейинки балдарды камтыган жаңыланган программалар боюнча иштей баштайт. Бул тууралуу 18-августта Билим берүү министрлиги билдирди. 2025-2026 жылдары Кыргызстан 12 жылдык мектепке билим берүүгө өтөт. Балдар 6 жаштан 1-класска барышат. Ошондуктан мектепке чейинки билим берүү 1 жаштан 5 жашка чейинки балдарды камтыйт. 2030 жылга карата республика боюнча балдардын кеминде 80%ын мектепке чейинки билим берүү менен камтууга жетишүү пландаштырылууда. Анын алкагында республика боюнча жаңы бала бакчалар курулуп, аймактарда мектепке чейинки мекемелердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүп, мугалимдердин иштөө ыкмалары жаңыланууда. Лейлик районундагы мелдештин көөрманы Тажикстандан келген жаран чек ара чечилгенине кубанып, бийлик башчыларына ыраазычылык билдирди. 15-16 августта Баткен облусунун Лейлик районунун Өзгөрүш айылында 3 өлкөнүн достугун бириктирилген эл аралык балбандар күрөшү болуп өттү. Аталган иш-чаранын көрүүчүсү Тажикстандан келген жаран кыргыз-тажик чек арасы толук кандуу чечилгенин баса белгилеп, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Добрый день, уважаемые потребители. Хотелось бы задать вопрос компании Шоро. Вот перед нами стоит один из наших любимых продуктов этой компании. Это вода Легенда. Вот таких вот 5-литровых бутылях. Ребята из Шоро, пожалуйста, ответьте на вопрос, почему вкус этой воды, буквально последние 4-5 месяцев очень сильно изменился. Присутствует вкус хлора, это откровенно говоря. И второй вопрос, почему у вас на всех вот этих бутылях 5-литровых есть вот такие вот отметины содранных этикеток, вот такие следы содранных этикеток? Ответьте, пожалуйста, компания Шоро. Вода очень сильно испортилась. Тарайка, мынычык, үйгө күйөөлөргө барып, бурда пул бересиз. Assalomu alaykum. Tegan mehmonlar uzoq yaqindan. Men bilan to'yga keldim, ukajonim. Iskandarjonda. Tojikistondan, Isfara rayonidan. Mana shuncha yillar kela olmadik. Yo'llar berkidi, mana Xudoga shukr. Ikki davlatning boshlig'iga katta rahmat. Ki ochib, mana hammamizni yana bitta qildi. Mana Xudoga shukr bir-birimiz bilan borda keldik qilamiz. Shu to'y bahona bo'lib hamma keldi, mana tojik ham, qirg'iz ham, o'zbek ham hammamiz bir